Жасалып жаткан канал 500 гектар айдоо жерлерин суат суу менен камсыз кылат. Арыкка Г түрүндөгү сапаттуу бетондор орнотулду. Эми каналдан өткөн суулар коромжусуз пайдаланылат. Бул канал менен Михайловка түп районуна караштуу Михайловка айылына суу жеткизебиз. Жалпы Старый Сасык каналына мына өзүңүздөр көргөндөй жалпы 2 миллион сом бөлүнүп, кечки Г-образный блоктор коюлуп, бүгүн бетон жумуштары жүрүүдө. Жылдакы караганда погода кичине мишайт эткенине байланыштуу ушу майдын ондоруна толук сугат иштери менен камсыздалганга даяр болобуз. Мамлекет тарабынан айыл чарбасын өнүктүрүүгө колдоолор 2 жылдан бери көрсөтүлүүдө. Түп райондук суу чарба башкармалыгына 19 миллион сом каралып, мында союз мезгилинен бери суу жүрбөгөн каналдарды оңдоп түзөө, лотокторду орнотуу иштери аткарылууда. Алгылыктуу аракеттерге жергиликтүү дыйкандар да кубанууда. Айыл тургуну катары ушул жерде жакшы иштер болуп атат. Көп жылдан бери тазаланбай, көп жылдан бери каралбай калды эле. Мына 2 жылдан бери жакшы иштер жүрүп атат. Мына өзүңөр көрүп аткандай, балдар өзүбүздүн күчүбүз менен ушундай жакшы иштерди кылып атабыз. Азыр элдин баары сууга талап көбөйүп атат. Элдин баары карагат, малина, бүлдүркөн деген ушундай бир көп жылдык чөп ушуларды өстүрүп эл дагы талап жогору коюп атышат. Ошондой эле Түп райондук суу чарба башкармалыгына заманбап жаңы техникалар келди. Аны Түп райондук мамлекеттик администрациясы каржылап, 12 миллион сомго баалады. Жаңы унаалары менен эми иш илгерилеп, тез бүтөт. Көптөн бери күткөн техникаларыбыз келди. Ушул акимият өзүнүн фондусунан 12 миллион сомго ушул шахман тралы менен, анан ушул двухкубовый экскаватор суу чарбасына алып берип атышат. Сел жүрбөө, суу каптоо көп болгондуктан ушул техникаларды суу чарбасына алып берип, мына бүгүнкү күндө келип отурат. Түп району боюнча эң чоң делген Мельничный, Старый Сасык, Жаларык каналдары толук жасалды. 10 чакырымдан ашык арыктарда тазалоо иштери жүргөн. Район боюнча жалпы 51 000 гектар жер болсо, анын жарым эле сугат жерлер. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.